Шавкат Мирзиёевдин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары, президенттин кичүү күйөө баласы Отабек Умаров Түштүк Кореяга чыгып кеткен тууралуу маалымат тарады. Азаттыктын өзбек кызматы ишенимдүү булактарына таянып, Умаров кызматтан алынганын 25 ноябрда жазды. Өзбекстанда коопсуздук кызматынын жетекчиси баштаган бир катар атка минерлер иштен алынып, ордуна башкалар дайындалды. Мындай чечимге президенттик администрация башчысынын мурдагы орун басары Комил Алимжановго кол салуу түрткү бергени тууралуу кабар тарады. Генерал кызматынан кол жууду. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалам Азизовду 23 ноябрда өкмөттүн жыйынында кызматтан алды. Мындай чечимге эмне себеп болгону расмий кабарлана элек. Азизовдун ордуна улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп Баходир Курбонов дайындалды. Ал 2019 жылдын февралынан бери коргоо министринин орун басары болуп иштеп келген. Бул кызматка ал жаңы чакырылыштагы депутаттардын макулдугу жана президенттин буйругу менен бейшембиде дайындалган. Ал эми Азизов башка кызматка дайындала элек, бул тууралуу Мирзиёевдин басма сөз катчысы Шерзот Асадов билдирди. Генерал-лейтенант Азизов Өзбекстан президентине караштуу коопсуздук кеңешинин катчылыгын карамагына гана которулду деп жазды Асадов Телеграм каналына. Маалымат булагы Саясат Кейжи. Шерлок Холмстун Лондондогу үйү Казакстандын мурдагы президентине таандык экени айтылууда. Казакстан мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы жана анын уулу Лондондогу Бейкер-стритте британиялык детектив Шерлок Холмс Артур Конан Дойлдун ушул эле аталыштагы аңгемелеринде жашаган имараттын кожоюндары болуп чыкты. Бул тууралуу Таймс басылмасы жазып чыкты. 2015 жылы Бейкер көчөсүндөгү үй Дарига Назарбаевага жана анын уулу Нурали Алиевге таандык болгон. Алар Казакстан мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы жана небереси. Кесте ошондой эле Назарбаевдин үй бүлөсү Шерлок Холмстун үйүнөн 215 жана 237 үйлөрдүн ортосундагы дагы бир нече имараттарга жана жерлерге ээлик кыларын жазган. Маалымат булагы Супер Кейжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. Сириядагы козголоңчулар Алеппону басып алган жарыялашты. Сириядагы козголоңчу күчтөр бир нече районду жана өлкөдөгү экинчи чоң шаар Алеппону көзөмөлгө алышты. Мындай маалыматты Британ мониторинг тобу жана BBC жарыялады. Хаят Тахрир Аш-Шам деп аталган ислам согуштук тобунун жетекчилигиндеги оппозиция өкмөт көзөмөлдөп жаткан райондорго кол салууну жуманын ортосунда баштап 29 ноябрда максатына жетти. Ал эми Сириянын бийлиги 30 ноябрда Алепподогу аэропортту жапканы белгилүү болду. Президент Башар Асадка каршы чыккандар болсо Алеппонун борборуна жеткенин жарыялашты. Алар бул шаарга 2016 жылдан бери биринчи ирет кирип жатышат. Бул жылы президент Асад менен анын союздаш болгон Россия жана Иран Алепподогу бийликти алган болчу. Маалымат булагы Баракелде. Бул силердин жол эрежесин сактамаган көрүнүштөрдү айтып атат. Мынакей эртең менен бир дагы жүргүнчү жок автобустун ичинде. Бирөөсү да каласкан жок бул айдоочунун. Бишкектин мэри бир катар кызматкерлерге сөгүз жарыялап 24 автобус айдоочусун иштен алды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасында жыйын өткөрдү. Муниципалитеттен билдиришкенде жыйынга жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жорубеков, ички иштер министринин тиешелүү бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү, муниципалитеттин транспорт департаментинин кызматкерлери катышты. Анда автобустардын катышуусундагы жол кырсыктарына өзгөчө көңүл бурулду. Транспорт жана жол транспорттук инфраструктуралык түзүмдү өнүктүрүү департаментинин директору Бешенбаев муниципалдык автобустардын катышуусунда кырсыктар боюнча маалымат берди. Анын айтымында 2024 жылдын 10 айында 329 жол кырсыгы катталса, анын 169 муниципалдык автобустун айдоочуларынын күнөөсүнөн, 160 учур экинчи тараптын күнөөсүнөн улам болгон. Буга байланыштуу борбор калаанын башчысы төмөнкүлөргө сөгүз жарыялады. Кыймылдык курамды эксплуатациялоо боюнча директордун орун басары Тукубаев, башкы инженерлер Өмүрзаков, Аскарбек
Сапарбеков, Чодонов, автоколонналардын башчылары Дүйшеев, Маметов, Табалдиев, Үскүналиев, Өмүркулов, Молдобаев, өндүрүш жетекчилери Байтасов, Дүйшөнбек уулу, бардык бригадирлерге, бардык механиктерге, бардык колонналардын механиктерине, бардык мастерлерге, катуу сөгүш кыймылдуу курамды эксплуатация бөлүмүнүн башчысы Ахмет Ахунов С.А.га. Иштен алынды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы Асанов М.К. 5 автоколоннанын начальниги Кожогелдиев К.Ж. Жол эрежесин бир нече жолу одоно бузган 24 айдоочу жумуштан четтетилет. Маалымат булагы репортер КЖ. Бул силердин жол эрежесин сактамаган көрүнүштөрдү айтып атат. Мынакей эртең менен бир дагы жүргүнчү жок автобустун ичинде. Бирөөсү да каласкан жок бул айдоочу. Бирөөсү да артынан туруп алып туруп бат айда деп турган киши. Бир дагы остановкасына барып кишини салып кете турган ой да жок. Бул одону эрежени бузуп ушул жолдо кетип бараткан. Зебрада өтүп аткан кишини кантип алып деген сүзүккө ичкере кырсыктап. Смотри, сколько. Это что такое? Келе жаткан павильондардын Посмотрите. сөгү жатат. Бишкектин вице-мэри Мындай эмес Рамзалиев болсо, Орто бирок Сайжан окшош экен, районунун базарларын кыдырып текшерген. Атка минер Это получается проход. Проходный ичинде здесь пиццу делают, да, иштеп или что? жаткандарга эскертүү Суши берип делают. кеткен. Так, сюда срочно надо Ерулана вызвать. Ой, то есть не сахар. Бизде Айбек Жанбековичтин тапшырмасы бар. О, базарды иретке келтирип атабыз. Базардын ээлеринин талаптары коюп атабыз. Бирок ошол менен баары мэрияда шарт түзүш керек сөзсүз. Могу лифтиде протоколго киргизиңиз. Мореки үйдүн домкому. Вот смотрите, как раз тамда бир проект бекитилди мэрия тарабынан. Мореки участок, Мореки тетиги Жукеев Пудовкинадан баштап полностью реконструкция болот. Мояка жаңы заманбап детский площадка салынат. С тротуарными дорожками, с асфальтированием, все полностью. Биз ошону атайын кылып атабыз взамен вот этой детской площадки. Только вот она вот в таком состоянии, а мы новый современный. Парковка полностью. Вон, только парковка, ничего другого, ни торговой Почему площади. нельзя было сделать эту парковку на той стороне, вот этот уголочек? Потому что там тоже будет парковка. К сожалению, та территория очень маленькая. Вот представьте себе, вот здесь на всю длину проект месяца 4 этажа, месяца 256 машин всего. У вас же есть же всю жизнь парковка была здесь. Ну такая Только- незаметная. Только Мы хотели, наоборот, чтобы сейчас вот порядок эту будет. нормальную сделать Какое? парковку. Вы просто хотите, а чтобы подальше было от вашего дома. Давайте Да. признаем. Эти люди паркуются здесь от безысходности, правильно же? Вокруг базара нету парковки. Но как у нас будет уже 4 этажа парковок, то я думаю, эта проблема решится. Парковка салгандан кийин Мореки парковка бүт бары параллельный дороге болуп калат. То есть мындай эмес, мындай параллельный болуп калат. Азыр көрүп атасыз абалын. Мына тилге каршы пешеходду жаап, анан тиги коляска менен өткөнгөрө мүмкүнчүлүк жок экен да. Ошо парковка салынгыча могул жерге Жок, болбойт. Он мешает, он туура эмес экен, мыйзамсыз экен. Жолдун ортосунда. мыйзамсыз экенин билип турабыз, но бирок биз жашоочулар атайын. Сизге жакшы экен, а калган элге? Жакшы. Сиз мыйзамга башып алдырдыңыз. Алып атам. Анан кийин суроону берип коюңуз, анан Эми эмне мен- кылышым керек? Суроо, Не мен кылышым? сизге суроо. Э. Ушул бизге бир жерден место. Баягы Замакимге тапшырма берилди да, Тарел мырза. Замакимде айтып атат, давайте базардын ичинде бир орун табайлы. Сиздики фрукт болчу турабы? Ошол эле фруктты базардын ичинен сатасыз. Болобу ушундай? Макул базардын ичинен болобу, бир Мо контейнерлерди карап коюңуз. Могу жерде таштанды экен. Жанында тетиги жер жемиштер экен. Ал бирден нормага туура келбейт да. Мен 13 жыл туура келди. 13 жыл мыйзам иштеген жок. Эми бизде ушундай бир талап. Эми алдырып атасыз го? Эми биз келгенде кайра. Бир жума өттү. Өткөн четверг күнү сиз келип сурадыңыз. Мен хорошо, алдырыңыз дейм. Алдырып коюңуз. Сиз мелдейсиз. Сиз бир жума күтүп туруп, мына четверг биз келгенде эле жаны эле алдырып атасыз. ЦГСН. Вот тоже наложите штраф. Опять приготовление на улице. Өткөндө Улица там. А это что здесь?
мына номер один да маселе. Номер один маселе автобус келгенде тилге каршы. Салам алейкум, кандайсыз баке? Таандыз окшойт, бакеси. Тура эмес да. Парковка тура эмес. Вот такая проблема. Поэтому у ПСМ поручение дадим. Аламедин базар тегереги круглосуточно, чтобы машины припаркованы не были. Они мешают. Автобусы, посмотрите, как приходится припарковываться. Он открыт, но он... Да. Давайте мындай кылабыз. Бизде Айбек Жанышбекович тапшырмасы бар. Базарды иретке келтирип атабыз. Базардын ээлерди талаптары коюп атабыз. Бирок ошол менен баары мэрияда шарт түзүш керек сөзсүз. Лифтиде протоколго киргизиңиз. Мына шаар мэриясы тарабынан Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы негизинде биз бу жакка келип, башаламан жайгашкан парковканы иреттеп, андан сырткары базардын тегерегинде жайгашкан башаламан соодаларды, башаламан курулуп калган объекттерди иреттөө максатында, андан сырткары мынакей өрт коопсуздугуна дагы шарт түзүү боюнча биздин соодагерлер, соодачылар келип соода кылып атканда жагдай жарылып калса, кызматтар дагы тез арада ичинде жардамга келүү максатында учениянды өткөзүүбүздүн болгон. Бул жакта башаламан парковканы базар өз учурунда ижарага алыптыр. Бирок тилекке каршы бүт баарын башаламабыздан биз азыр базарга мөөнөт беребиз. Эгерде талаптар, биз берген талаптарды аткарбаса, анда мамлекет келип өзүбүз Орт базарды, орточа базарын көргөндөй, мэрия тараптан баарын иреттеп, баарын шарттаманы түзөбүз жарандарга. We'll be right back.